Саламатсыңарбы окуучулар? Зоология предмети боюнча телесабагыбызды улантабыз. Биз силер менен бүгүнкү сабакта моллюскалар же жумшак денелүүлөр тибине жалпы мүнөздөмө берип, курсак буттуулар, кош жана баш буттуулар болмокчу. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер менен моллюскалардын көп түрдүүлүгүн, алардын чөйрөнүн факторлоруна ыңгайланышын, жаратылыштагы ролу жана адам үчүн практикалык маанисине токтолмокчубуз. Келгиле балдар, суу түбүндө ар кандай түрдөгү жаныбарларды көрөлүчү. Суу түбү кооз жана абдан кызыктуу жана сырдуу келет эмеспи? Кадимки тишсиздин 10 сантиметр келген кабыгы бар, алдыңкы кабыгы тегеректелген, ал эми анын арткы кабыгы ачык, жалгыздап жашайт, анын акырындап жылышы 20-30 сантиметрден ашат. Жоон мамык, сырткы раковинасы жылмакай, өтө ичке сыймыктуу өсүү зоналары сыртта көрүнөт. Ал 10-15 жылга чейин жашап, болжол менен 20-22 жылга чейин өмүр сүрөт. Мидиялар Мидия өзлөрүнүн дүйнөлүк океанында жашашат. Бул моллюскалар
чоң таштары менен каптап да салышат. Байыркы изилдөөлөргө таянсак, деңиз жээгиндеги өлкөлөрдөгү адамдар тамак аш катары пайдаланып келишкендиктери дагы айтылууда. Дүйнөнүн заманбап дагы бир деликатеси мидия. Ал пайдалуу деңиз азыгы катары пайдаланылып, даамдуу тамак аштын түрү жасалат. Учурда мидияларга суроо талап күч болгондуктан жасалма жол менен өстүрүшүүдө. Устрицалар булардын денеси бирдей формага ээ эмес. Мүнөз азык катары пайдаланышат. Алар ар кандай суу астындагы аймактар үчүн чоң идиштерди түзүшөт. Ал эми деңиз козугарындарынын капкактары караңгылыктан ачылып, жабылып турат. Деңиз козугарындары суу түбүндөгү жандыктар менен азыктанышат. Ички чөйрөсү деликатес катары колдонулат. Ал эми сырткы раковинасы сувенир, кооздук максатта пайдаланылып келет. Европалык бермет. Европалык кабыктагы бермет устрицасынын узундугу 9-12 сантиметрге жеткендиги таң калыштуу. Азыркы учурда абдан сейрек кездешет. Жумшак денелүүлөр, омурткасыз жандыктар тиби, денеси сегменттелбеген тулку башы жана бутунан турат. Жоон жагы раковина менен капталган. Көпчүлүгү деңизде, тузсуз сууларда жашайт. Алар промыселдик омурткасыздар, башкача айтканда балыктар, киттердин жана башка суу жандыктардын жеми. Курсак буттуулар бул класстын кеңири тараган өкүлү көлчүкчү үлүл болуп саналат. Алар көлчүктөрдө, тынч көрмөлөрдө байырлашат. Алардын денеси баш, тулку бой жана бутка бөлүнүп турат. Бүт денесин каптап тургандыктан класстын аты ошого байланыштуу аталып калган. Моллюскалардын денеси чоңойгон сайын үлүл кабы дагы чоңоет. Моллюсканын үлүл кабы үстүңкү, ортоңку, ички катмардан турат. Үлүл каптын ичинде тери бүгүш мантиясы жатат. Ал эми мантия көңдөйүндө бакал оору, сиз органдары, арткы тешиги, бөйрөктөрүнүн бөлүп чыгаруу жолдору бар. Курсак буттуу моллюскалар бакал оору жана өпкөсү менен дем алат. Сууда жашаган көлчүкчү үлүл атмосфералык аба менен дем алат. Кан айлануусу туюк эмес, ачык. Нерв түйүндөрү дененин ар кайсы бөлүктөрүндө жайгашуу менен нерв тутумдарына байланышкан. Көбөйүүсү кош жана айрым жыныстуу жаныбарлар. Көбөйүшү алардын уруктанган жумурткаларын өсүмдүктөргө жана башка ташташат. Жумурткаларынан кичинекей үлүлдөр чыгат. Чоң көлчүкчү, чөп жечү курсак буттууларга жүзүм үлүлү кирет. Алар айыл чарбасына чоң зыян келтирет. Курсак буттуулардын арасында өзгөчө белгилүү түрү океандарда жашаган. Алардын раковиналары өтө кооз келет. Аларды эстелик катары бермет катмарларынан топчуларды даярдоодо колдонулат. Ал эми Африкада, Азияда таралган акчаларда дагы башка жасалгаларды даярдашат. Курсак буттуулардын арасында аралык метечилик кылгандары дагы кездешет. Кош капкалуу моллюскалар. Кош капкалуулар сууда гана жашоочу жаныбарлар. Өздөрүнүн мантия көңдөйү менен сууну сордуруп, андан азыкты тандап алып турат. Мындай азыктануунун тиби чыпкалоо деп аталат. Бул жандыктардын кыймылы башка класстарга салыштырмалуу жай болушу алардын түзүлүшүнүн жөнөкөйлөткөн. Бардык класстардын моллюскалар кош капкага ээ. Ошондуктан класстын аты кош капкалуулар деп аталган. Моллюскалардын раковинасынын капкактары бири-бири менен ичкерип, ичке жоон жагы илешкек суюктук бөлүнүп чыгып турат. Ал эми раковинанын капкактарынын
булчуңдары бекип, алардын бири-бири менен жакындашып жабылып жана ачылып турушуна көмөктүзөт. Бул класстын өкүлдөрүнө тишсиздер, перловицалар, устрицалар, мидиялар кирет. Ал эми эң ириси тридакна моллюскасы, салмагы 300 килограммга чейин жетет. Кабык менен клапандары өтө серпилгич, байламтасы аркылуу бекем жайланышкан. Сырткы катмарлары органикалык катуу зат. Ал эми ортоңку катмарлары фарфорлуу ички катмары берметтен турат. Ошондой эле кош капкалуулардын зыяндуулары дагы бар. Алсак кеме курттары тередо, деңиздеги, деңиз жээгиндеги жыгаштардан курулган курулуштарга жана кемелердин жыгаштарын жараксыз абалга алып келет. Баш буттуулар. Баш буттуулардын бүгүнкү күндө 700-гө жакын түрү белгилүү. Булар деңиздин жана океандардын туздуу сууларында байырлашат. Ал эми Кара Арал деңиздеринде кездешпейт. Баш буттуулар жырткычтар жана эң чоң көлөмдөгү жаныбарлар. Кальмарлар. Кальмар денеси баш жана толкубой бөлүмдөрүнөн түзүлгөн. Булардын негизги өзгөчөлүгү башынын жана оозунун тегерегинде тинтүүрлөрү курчап турат. Тинтүүрлөр булчуңдар, органдар жана соргуч мүйүз сымал ийилмекчилер жайгашкан. Кыймылдоого, тамагын табууга, азыгын кармаганга жардам берет. Кальмарлардын чоңдорунун тинтүүрлөрү менен кошо эсептелгенде узундугу 18 сантиметрге жетип, массасы 200-250 килограммга чейин болот. Кальмарлар мантия көңдөйүндө сууну түртүп чыгарып, реактивдүү кыймылдашат. Баш буттуу моллюскаларда гана таргылала булчуңдар жакшы өрчүгөндүктөн сууда жакшы сүзгөнгө ыңгайланышкан жырткыч жаныбар. Алардын азыгы болуп балыктар, крабдар жана башка кальмарлар менен крокодилдер жечүү жаныбарлардын артынан кууп кармашат. Осьминогдор болсо аңдып туруп кол салышат. Баш буттуу моллюскалардын нерв системасы жогору өрчүгөн. Көзүнүн түзүлүшү, татаалдыгы балыктардыкына окшош, ал эми көрүүсү жагынан адамдардыкындай.
Баш буттуу моллюскалар өнөр жайда каракатица менен кальмарлардан сыя баштыкчаларын, күрөң боекторду, табигый Кытай туштары жасалат. Андан сырткары тамак катары кальмарлар, осьминогдор, каракатицалар пайдаланылат. Кашалоттордун ичегисиндеги баш буттуулардын калдыктарынан өзгөчө зат янтар пайда болот. Алардын сапаттуу, туруктуу, жыпар жуттуу атырлар жасалат. Баш буттуулар деңиз жаныбарларынан, калак буттуулардын, киттердин азыктык булагы болуп саналат. Анда балдар дагы бир кызыктуу маалымат видеого көңүл бөлсөк. Аял затынын ажайып ажарын ачып турган көркөмдүүлүктөрдүн бири табигый жол менен алынган берметтердин пайда болушу да кызык. Бул моллюскалардын ракушкаларынын курамында кальцийдин карбонаты көп болгондуктан өтө катуу болот жана аны ачуу дагы кыйынга турат. Мына ошол кальцийдин карбонаты берметтердин пайда болуусунда негизги ролду ойнойт. Берметтин пайда болушунун баштапкы этабы моллюсканын раковинасына ком же башка зыяндуу организмдердин кирип кетүүсү менен башталат. Бул чакырылбаган конок ыңгайсыздык жараткандыктан кутулуу максатында перламатурдун жука катмары менен каптоого киришет. Ошентип бүтүн организмдин берметтин ядросу болуп калат. Көптөгөн жылдар бою кальцийдин карбонаты менен каптала берип, андай зыянкечтерден ар кандай көлөмдөгү берметтер пайда болот. Ал эми раковинанын клеткаларынын бөлүнүп чыккан арогонит деген зат берметтин тунуктуулугун, жалтырактыгын камсыз кылат. Тунук берметтен тышкары табигатта кара берметтер да кездешет, анын баалуулугу да тунук берметтен кем калышпайт. Анда балдар сабагыбызды жыйынтыктоо максатында моллюскалардын жаратылыштагы маанисине токтоло кетсек, жаратылыштагы суу түбүндөгү абдан уулуу жандыктар, алар табигый суу тазалагычтар, чыпкалоочу аппараттар аркылуу суу өтүп, натыйжалуу тазалайт. Алсак, устрица болгону 10 сантиметр, ал саатына 10 литр сууну чыпкалай алат. Андан сырткары анын этинде көптөгөн микроэлементтер бар болгондуктан тамак аш катары колдонулат. Эмне үчүн көлчүкчүлүл өзү жашаган көлмөдөн суунун үстүнө тез чыгат? Бул суроого биз оңой эле жооп берет болушубуз керек. Тем алуу үчүн ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калгыла.